Камчы Кыдыршаевич, сизге бир Бияктан маселеде ушул боюнча жанагы түндүк түштүк жол боюнча бир карап коесузбу ошону? Муну билесиз, баалар боюнча завышенный да, вот 2 эсе 3 эсе болуп салынган да, ошол боюнча контроль кылдык. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен бир аз толкунданат окшойм, себеби 9 жылдан бери ушул заседание келе экен, бул жерге, бул здание киреле экен. Так, ошондуктан мага бир аз неудобно болуп атат, но бирок суроолоруңуздар боюнча, коррупция боюнча. Коррупция маселеси боюнча ушул мына биздин жаңы бийлик Садырдын Кожоевич президент болуп келгенге чейинки бардык коррупциялык иштер көтөрүлөт. Ар бир адам кимдир бирөө коррупцияга малынган болсо, мамлекетке зыян келтирген болсо, анын ээлеген ордуна карабастан, жүргөн турганына карабастан, кимге жакындыгына карабастан ар бирин жоопко тартабыз. Мына биз муну баштадык. Бул жерде өтө көп мамлекеттик чоң кызматкерлер бар. Энергетика мына боюнча айтып атасыздар. Мына түндүк түштүк жолу, альтернатив жол боюнча айтып атасыздар. Жол боюнча, транспорт боюнча, транспорт министрлиги боюнча уже бир 3-4 чоң коррупциялык иштер азыр каралып атат. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу жетекчилер, бул маселелер жөн калбайт. Жөн эле бир коррупция жасап коюп, 2 жыл өтүп кетти, 5 жыл өтүп кетти, 15 жыл өтүп кетти, болбойт. Ар бирин карап чыгабыз. Ким урдаса, мамлекетке кайтарабыз. Имуществосу менен, же акчасы менен кайтарабыз. Ким кайтара албаса, же уурдаган нерсесин жеп койгон болсо, ал адам түрмөгө кетет. То есть бул боюнча, коррупция боюнча эч кандай мындай бир кимдир бирөөгө мындай деп кой жеңилдик болбойт. Ошондуктан бул маселе боюнча түндүк түштүк жолу дагы бар. Ал маселе каралып атат. Кудай буйрса, ал маселени биз жакында чыгарсак силерге жеткизебиз. Рахмат. Рахмат. Экинчи маселе